Ассаламу алейкум баарыңыздарга. Даамдуу тайм каналына кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен дагы бир өзгөчө пирогдун рецепти менен бөлүшкүм келип турат. Өзгөчө деген себеби бул эч кандай духовкасыз, болгону сковородкада, анан да калса 30 мүнөттө даяр болот. Шашып жаткан учуруңуздарда ушул пирогду жасап, үй бүлөңүздөрдү кубантсаңыздар болот. Каналыбызда жаңы болсоңуз, подписаться кнопкасын басып, катталууну унутпаңыз. Керектелүүчү азыктарды описаниянын астына жазып өтөм. Идишке 2 жумуртка салып алабыз. 70 грамм кум шекер салып, венчиктин жардамында жакшылап аралаштырып алабыз. Аралаштырып алган соң 150 мл сууну куябыз, анан 60 мл өсүмдүк майын куюп, дагы аралаштырып алабыз. Тегиз аралаштырып алган соң 150 грамм унду, 150 грамм ун менде болжол менен орточо стаканда 1 стакан чыкты. Электин жардамында өткөрүп алабыз. Ундан соң разрыхлительди, какао порошокту да ушул электин жардамында өткөрүп алабыз. Албетте какаону элешиңиздер абзел, себеби какаонун мына ушундай тегерекче күкүмдөрү болот. Ал аралашканда сизге бүртүкчө болуп, ичинде калып кетиши мүмкүн. Ошондуктан элеп алган эң бир жакшы вариант. Мына ушунтип суюк масса пайда болгондо сковородкабызга кум шекерди себип алабыз, өтө көп эмес, аз эле. Сковородкаңыздардын түбү ушундай калыңдан антипригарное покрытие менен болгону өтө жакшы. Эми кесилген банандарды тизип алабыз. Менде 1 банан кетти, 1,5 банан. Массабызды үстүнө куюп, тегиздеп алабыз. Капкагын жабып, үлүңдөгөн отто 20 мүнөттө бышырып алабыз. Мына ушинтип капкагын ачып, басып көргөнүбүздө колубузга жабышпайт. Өтө акырындык менен экинчи бетине алмаштырып, экинчи бетинде 10 мүнөттө үлүңдөгөн отто бышырып алабыз. Мына ушинтип тез эле 30 мүнөттө сонун пирог бышып чыгат. Эгер какаону жактырбасаңыздар, албетте ун деле кошсоңуздар болот. Дагы 1 кашык ун кошуп коесуздар. Эми бетин кооздоо өзүңүздөрдүн каалооңуздарга жараша мен ушинтип ысык сууда, кайнаган сууда пакетке шоколад салып эритип алдым. Бул мындай жол шоколадды 1-2 мүнөттө гана эритип жиберет. Эми пакеттин учун тешип алып, мына ушинтип кооздоп койдум. Пирогду суутуп, анан кийин дасторконго тартсаңыз, өтө кооз, өтө даамдуу болуп чыгат. Көрүп турганыңыздардай жумшак, кадимки духовканын пирогунан эч айырмасы жок. Каналыбызда жаңы болсоңуз, подписаться кнопкасын басып катталыңыз, анын астындагы коңгуроочону басып коюңуз.